Кыскасы, ушул газель күнүнө 10 000 таба тургандагы жумушу бар экен. Алам дегендер болсо чала бересиздер. Эки газель ушундай. 2024 жылы. Иштерин көрсөтүп коет. Машинанын ээсинин өзүнүн 7 газели бар экен. 7 газели. Элестеткиле. Анан 5 газелин иштеп атыптыр. 2 газелин өткүзүп берейин атат да. Мындай неге өткүзүп берейин атат десеңиздер, өзү чоң баягындай тир машиналар, КамАЗдар болот го. Ошондойду айдап Владивостокко иштеп атыптыр. Анан барып келипчи. Буларды караганга убакыт болуп атыптыр да. Эгерде таксопаркы бар адамдар болсо, ИПС барлар болсо, ошолорго бесплатный өткүзүп берет экен. Бесплатный өткүзүп берет экен. Без первоначальный взнос. Уже 10 айын төлөп коюптур. 10 ай төлөнгөн. Эгер таксопарктар алып неме кылса, водительге мисалы укукка берсе, даже иши менен иши дагы бар экен. Ишини дагы сүйлөшүп берет экен. Күнүнө 10 000ден тапкан жумушу бар экен. Ушул эки газелдинчи. Мына биринчи газели. Мына 2024 состояниялары мощный да. Аз көрсөтөм сырттарын. ИПС барлар өтүп алсаңыздар болот. Без первоначальный взнос мына. Газелдин состояниясы. Мына готов экен да. Эгер каласа холодильник орнотса болот экен да. Бул холодильник орнотконго даяр кылып, видите, шумоза состояние ичинде полный кылып койгон экен. Газель. Бул биринчи газель. Экинчи газель деле тоже самый. 2024. Вукуп калам дегендерде деле балким чала бериңиздер, бирок вукуп калам дегендерге взнос бар экен. 250 000 первоначальный взнос. Таксопарктар болсо бекер өтүп берет экен. Таксопарктар алып койсоңуздар болот экен да, мынучу. 48 айга чыккан, уже 10 айы төлөнүп бүткөн. Жумушу менен экен, жумушу менен экен. Күнүнө 10 000ден таба турган жумуш бар экен. Жумушун дагы сүйлөшүп берет экен туугандары. Өздөрүнүн убакыты жетпей экен. Таксиги жок экен, иши менен экен, иши менен. Бияга экен. Иши менен экен, мына. Вот туугандар. Маке. ИПС барлар өткүзүп алсаңыздар болот. Өтө чоң шансы. Без первоначальный взнос. Чала бересиздер.